Кыргызстандагы шаарлардын чоңдугу боюнча 3-чү орунда турган Жалал Абад шаарында 120 миңге жакын калк отурукташып, ар улуттун өкүлдөрү жашап келет. Мына ошол көпчүлүктүн катарында эч айырмаланбаган Сабитовдордун үй бүлөсү да таңертеден күнүмдүк тиричилик менен алек. Үйдүн кожоюну жакындап келе жаткан Жаязды утурлай бакшагын карап, кырыкчусун кыркып, жер казып, чакан чарбагы менен алек. Кожойкада казан үстүнөн чыкпай, чыркыратып түшкү тамактын түйшүгүн тартууда. Бардыгы жайма-жай көрүнгөнү менен бул адамдардын ичинде сагыныч, кооптонуу, кубаныч бардыгы аралаш. Осам бөлүп яна кайтадан оğlum gaplashar экен деп телефон. Оğlumду көрө элегиме 1 жылдан ашты. Абдан сагындым. Кандай гана азаптарды тартты болду экен. Баласын сагынган эне көз жашын тыя албай жатканынын себеби бар. Уулу акча таап келип, үйлөнөйүн деп Чеченстандын Грозный шаарына жумуш издеп кетип, ал жактан жол болбой кыйналып жатканын телефондон сүйлөшкөндө уккан эне: "Уулум келе берчи. Бул жактан деле бир аргасын табарбыз" деп чакырып, көндүрө албай койгон. Ошол бойдон баласынын дайыны чыкпай, байланыш үзүлүп калган. Ошо телефон номерге сообщение кылып, өзүмүкүгө кылууду. Курсам бөлүп яна кайтадан оğlum gaplashar экен. Оğlum мага чалган номерге кайра чалып ала албай койдум. Эмне болуп кетти деп санаам санга бөлүндү. Анан бул жактан чалышты. Балаңыз Сирияга барып жарадар болуптур. Азыр жакшы. Түркияда ооруканада дарыланып жатат. Жакында алып келебиз дешти. Уулу Сакен кантип Сирияга кетип калганына ата-энеси алигиче ишенгилери келишпейт. Анткени ал өтө деле динге берилип, кызыккан эмес. Эл катары жума намазга барып жүрчү. Мүнөзү жоош, эч кимге жамандык жасай турган бала эмес эле дейт атасы. Эл арасында Сирияга кетип жаткандарды укканым бар. Ал жактагы согуштан өлүп калып жаткандарды да айтылууда. Мен уулумду Сирияга барды дегенде ишене албай турам. Чынымды айтсам, ал кичине кезинен эле тентек кылбаган, тили алчак, кичпейил бала болуп чоңойду. Сакен Сабитовдун ата-энесинин жүзүн жашырып, уулунун аты жөнүн өзгөртүп берүүгө аргасыз болдук. Антпесе баласы Сирияга барыптыр деп коңшулары, тааныштары уккандан бери алардан чочулап айланып өтүшчү болду. Эмне болгон күндө да Сабитовдор уулунун аман калганына сүйүнүп, бетме-бет көрүшүп отургандарына чексиз кубанычты. Турмуш шартынайына Сирияга барып калган Сакен учурда бардыгын өкүнүү менен эскерет. Азгырыкчылардын динсиздерге каршы күрөшүп жаткан Сирияга барып, бир жагынан мусулманчылык милдетти аткарып, экинчи жагынан акча таап келесиң дегендердин кылтагына айланып калганын эми түшүнүп отурат. Акта бизи Мусап деген бала күтүп алды. 35 жашында примерно. Ал бизи үйүндө 4 күн бакты бизи. Жихад боюнча алды дават этти экибизге. Анан бизи таксиге салып жибарды. Экибиз таксиде кетер эле, да 2 киши кошулду бизге. Бири чечен, бири тажик. Чечен бир 40 жашта болсо керек. Тажик 26-25 жашта. Кийин бизи Сурия менен Турциянын границасында бизи бир араб күтүп алды. Жабхат Мусраны неси экен, Амера экен. Ал күтүп алды, бизи алып кетти. Риф шаарына алып кетти. Акта Сирияда акта бизи 18-19 күнчө жихад боюнча алда дават этти бизге. Абдулла деген исимли бала сумкамызды, барды паспорт, телефонларыбызды алып койду. 20 жашка чыккан Сакен мусулман менен согушуп жатканын көрүп, артка кайткысы келет. Бирок кеч болуп калды эле. Анын телефонун, паспортун алып койгон согушчандар бул жерден эч ким тирүү кетпесин айтышат. Ошентип душмандардын канын төгүп, миңдеген долларларды табам деген кыялы ишке ашпай турган жомок экени белгилүү болот. Сурияга кетер эле бизи таксиде $5000 $10 000 берет саларга деди. Акта барганда эле барды нерселерибизди алып койду. Кийин акта бизи 19-18 күндө жатканда дават кылды бизге. Жихад андай, жихад мандай деп. Кийин согушка кирсеңер $2000-3000 берем деди.
Agar ketmek istesеңер, паспортларың бар нәрсені берем деді. Кетсеңер болот деді. Ана кетем деді, қойып жібербеді маған. Bizi анда кейін Лероман деген жерге алып барды. Ақта bizi иштетті. O бомба түшкен, партылаған үйлерді тазаладық, жатасыңар деді. Башқа балдар келеді, жатады деді. Bir ay ayakta işletti bizi. Anam da Rif'e alıp vardı. Suriye'nin Rif degen şehirge alıp vardı. Lereman'dan. 1,5-2 saatlik yol. Anda ayakta 15 günce jattık. Kur'an okugula, boş oturubagıla, zikir kılgıla dedi. Anan oşu jatkan jeri bizde produkta tügеген eleken. Bir bala менен көчөгө чыктык, камокко. Чыкарлы мага автомат бербеди эч. Согушка кирсеңер да акча берет деди. Бу Абдулла деген исимлик инсан паспорттарымды берем, мен кетем дедим, hiç коюп жибербеди. Анан биз камокко чыкканда эле продукттан алып келип атканда эле ок тийди мага. Райына болдум. Ок тийди. May ayında, mayda 7-8 ayında boldu. Ok teydi mağa, şu koluma bir teydi, belime 2 teydi ok. Ama men huşumdan kettim. Mayda 29-28'lerinde közümü açtım. Türkiye'nin Konya degen şahrında açtım. 25-20 günce komada jattım deydi al. Jaman kıynaldım şu artımda, invalid bolup kaldım. Jura alбай айтам. Tik turganda ayaklarım kалтырап кетип атат. Колум иштебей калды şu колум. Готов? Готов, поехали. Пошла. Сирияда Сакенге окшоп акча табам деп алданып барган адамдар азгырыктын эң жөнөкөй кылтагына илингендер. Тактап айтканда, акча таппай кыйналгандарга $1000 сунуштаган азгыруучулардын аракети. Алар бетме-бет отуруп да, телефон чалып да, интернеттеги тармактар аркылуу жазып да адамдарды азгырып кете берет. Акы барып кызыкпагыла, акта барды согуш болуп аткан жер фитна, мусулман урушуп атат акта. Акта хаят, келечек жок. Мен өзүм көрүп, көз көзүмөн көрүп келдим акта. Мусулман урушуп кетип атат акта барды. Бири-бирине кызыкып, телефонун чалышып, WhatsApp'та сүйлөшүп кетпегила достор акта. Акы сабаш согуш мусулман болуп атат акта. Акыркы алынган расмий маалыматтарга караганда Жалал-Абад облусуна 133 адам Сирияга чыгып кеткен. Алардын ичинде 18 жашка толо элек 7 өспүрүм, 14 үй бүлө бар экени айтылууда. Кайтып келгендер өтө эле аз. Анын себеби Сирияга барганы белгилүү болгон адам Кыргызстанга кайтып келгенден кийин согуштук аракеттерге катышпаганы иликтенип, ошого жараша Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жараша жоопко тартылат. Бүгүнкү күндө мына ушул Сириядан кайтып келген бир катар жарандар кармалды. Алардын бардыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде жазасын тартышат. Алар ошол мыйзамдардын алкагында кандай күнөөсү бар экендиги, кандай мыйзам бузуулар жасагандыгы аныкталган соң, сот органдары тиешелүү чечимдерди кабыл алып, анан мыйзам чегинде жазаларын алат. Атайын даярдалган азгыруучулар социалдык жактан аз камсыз болгон, үй бүлөсүндө, иштеген жумушунда же окуган жайында тил табыша албай жеке маселеси бар адамдарды тандап алышат. Алар азгыруунун иштелип чыккан методикасы боюнча тандалып алынган адамды үй бүлөсүнөн, коомчулуктан, социалдык активдүүлүктөн алыстатып, өзүнчө ойлоп табылган жашоого салып коет. Эми азгырылып атканда биринчи бул таанышуу баракчаларынан, анан ар түрдүү диний негиздеги мессенджерди жөнөтүшүп, кабарларды жөнөтүшүп, андан кийин түрдүү роликтерди жөнөтүшүп, ошонун негизинде өз катарына тартууга аракет кылышат. Анан ошол биздин кылган иш туура деп, согуш жөнүндө кыска маалыматтарды бергенде биздин ошол жаштар ошол азгырга кирип кетип атат да. Буларга эң негизгиси, буларга түрткү болгон негизги себептердин, факторлордун бири бул социалдык, экономикалык факторлордон тышкары дагы бул жумушсуздук маселелери, мына миграциянын көп
чыгып кеткен мигранттардын санынын маселеси, анан ошол вербовщиктердин бул социалдык тармактарда өтө активдүү иштегендери. Азыр бүгүнкү күндө интернет имам деген дагы түшүнүк пайда болуп, ошол ар түрдүү YouTube каналда, башка мына каналдарда булар өздөрүнүн баягы үгүт насыят иштерин дагы массалык түрдө жайылтууга аракет жасашып атат да. Азгыруу террористтик уюмдар тарабынан каржыланып жаткандыктан жалданган азгыруучулар өз иштерин жогорку чеберчиликте жүргүзүп жатышат. Ар бир адам азгырыкка илинип калбаш үчүн төмөндөгү абалдарды билип алганы дурус. Ислам баалуулуктарына ынандыруу өтө тездик менен жүрүп, адамга ойлонууга, суроо берүүгө мүмкүнчүлүк берилбейт. Таасирленүүгө дуушар болуп жаткан адам мурда жашаган чөйрөсүнөн жаңы башка шарттагы чөйрөгө көчүрүлөт. Адамдын мурдагы баалуулуктары жокко чыгарылып, жаңы баалуулуктар менен алмаштырылат. Ага сени бул коомчулукта эч ким сыйлабайт. Сени сыйлагандар башка жакта экенин ынандыра башташат. Душмандын образы түзүлөт. Көпчүлүк учурда мурда негизделген идеологиядан баш тартыш үчүн энелер балдарынын өнүгүп өсүшүнө жолтоо болуп жатат деп, энелерди жаман образда көрсөтө башташат. Азгыруучулар эркектер менен катар кыз келиндерди да өз кылтагына илишүүдө. Аял заты өзгөчө көңүл бурууга муктаж болуп тургандыктан, алар негизинен социалдык тармактар, Facebook, Одноклассник аркылуу азгырыкка дуушар болушат. Кебетеси келишкен эркектин сүрөтүн коюп алып, асмандагы айды убада кылган азгыруучулардын бал тили дүйнөнүн кайсы бурчу болбосун ээрчип кетүүгө даяр кылып коет. Мына ушундай окуяга кабылган Нагима аттуу кыз бактысын издеп Сирияга кеткен боюнча дайынсыз. Учурда апасы кызын каратып туруп, колунан алдырып ийгенине өзүн гана күнөөлөп отурган кези. Ал кызынын интернет аркылуу бейтааныш жигит менен таанышып, ага турмушка чыгаарын айтканда, ага анчалык деле көңүл бурган эмес. Мен кызымдын интернет аркылуу бир жигит менен таанышып, кат жазышып жүргөнүн укканда анча деле маани берген эмесмин. Андан көп өтпөй эле кызымдын өзгөрүлө баштаганын байкадым. Эч ким менен сүйлөшпөйт. Менден дагы, курбуларынан дагы алыстай баштады. Эмне болду десем унчукпайт. Анан мен ошо жигитиңди ата энеси менен кошуп чакыр, чогултуруп сүйлөшөлү дедим. Ошондон көп өтпөй эле мен Сирияга жигитиме кеттим. Кош болгула деген катын таап алдым. Нагиманын апасына окшоп, кызын колунан чыгарып жиберген окуялар ондоп саналат. Алардын баары өлкөнүн укук коргоо органдарына алып келип бергиле деп кайрылышып, аман-эсен келип калаар бекен деген илгери үмүт менен жашап келишет. Эне деген бул түшүнүктө эң негизгиси балдарды ошол атага караганда эненин ролу, тарбиялоодогу ролу өтө чоң дагы. Булар өздөрүнүн келечектеги жоочуларды даярдаганга мүмкүнчүлүк түзүп атышат да. Себеби дегенде эне, анан кийин аялдар ушундай бат азгырууга өтө тез өздөрүнө кабыл алынышып атат да. Бул үй бүлөлүк баягы зомбулук болушу мүмкүн, же бир социалдык жактан жетишпеген турмуштун айынан болушу мүмкүн. Өзүн өзү издеп таба албагандыгын, өзүнүн иденттүүлүгүн таба албагандыгын негизинде дагы аялдар ушу азгырууга көбүрөөк дуушар болуп жатышат да. Серепчилердин баамына караганда, азгырыкчылардын кыз келиндерди Сирияга чакырып жаткандарынын дагы бир себеби психологиялык жактан таасир берүү. Аялдарга автомат колуна карматып, сүрөткө тартып, интернетте таратып жатканы. Эркектер силер үйдө коркуп жатасыңар, аялдарды карагылачы деп намыска тийүү. Ал эми кичинекей балдардын видео, фото материалдары биздин ичибиз улана берет дегенди түшүндүрөт. Акыркы жылдары Сирияга азгырылып кеткендердин саны кескин азайды. Бирок азайды деп эле бейкапар отуруп алуу чоң жаңылыштык болот. Анткени Сириядагы террордук топтор туш тарапка тарап кеткени менен Борбордук Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөрдө кайрадан күч топтоп, жерлерде чыгымчылык, террордук иштерди уланта бериши мүмкүн. Демек, азгыруу улана берет деп эсептешет эксперттер. Кыргызстанда ошон үчүн радикалдашууну Сирия менен байланыштырууга болот, бирок радикалдашуу бул Сирияга баргандардын саны менен карап, Сирияга баргандар азайып атат же көбөйүп атат деп карабаш керек да. Кыргызстанда Сириядагы согуш токтогону менен Кыргызстандагы радикалдашуу процесси токтобошу мүмкүн. Бул деген сөз ошол азгыруулардын дагы уланып жатышы мүмкүн экендигин көрсөтөт да. Азыркы учурда Сириядагы согуш басаңдаганы менен дүйнө жүзүнүн башка бурч булуңдарында дагы ар түрдүү согуштук мындай кан төгүүлөр уланып атат.
Кыргызстан бүгүнкү күндө террористтик коркунуч боюнча 1-орунда турат. Азгыруучулар кыргызстандыктарды Сирияга барып согушууга чакырбай калышты. Анын ордуна алар Кыргызстанда жашыруун террордук топторду түзүүгө чакырып жатышат. Бул өтө коркунучтуу. Өлкөнүн күч түзүмдөрү мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч туудурган экстремисттик топтор менен күрөшүүнү уланта бермекчи. Террористтик уюмдардын ячейкаларын ачуу боюнча дагы тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда мына ушул акыркы 3-4 жылдын аралыгында бир катар мына ушундай жашыруун ячейкалар ачылып, табылып, алардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлган. Бүгүнкү күндө бир катары ошол сот органдары аркылуу тиешелүү жазаларын алып, бүгүнкү ошол камакта отурушат. Күч органдарын азаматсыңар деп карап отура бергенибиз да туура эмес болот. Аларга ар бир жаран жардамга келип, террордук топтун мүчөлөрүн кармап бербесек да, алар жөнүндө маалыматты жашырбасак, жок эле дегенде алардын азгырыгына алданбасак, ошол биздин жардамыбыз болмокчу. Демек, азгырууга кабылбаш үчүн төмөндөгү учурларды эске алышыбыз керек. Социалдык тармактардагы шектүү топтордон алыс болуу, аты жөнү жок же жашыруун ысым менен жүргөн колдонуучудан достук сунушун кабыл албоо, интернеттеги текшерилбеген маалымат булактарын пайдаланба, кайсы бир диний маалыматтарды чын бышыгын аныктоо үчүн дин кызматкерлерине кайрылуу керек. Экстремисттик маанайдагы сайттарга кирүүгө болбойт. Анткени сиз жөн эле кирип чыкканыңыздан кийин сиздин аккаунт азгыруучулардын бутасына айланат. Кыргызстанда тыюу салынган ИГИЛ террордук уюму дүйнө жүзүн көзөмөлдөгөн 3-чү күчтөрдүн каржылоосунда тургандыктан максатка жетүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып келет. Уюмдун алдында атайын түзүлгөн медиа бөлүмү иштеп, ал дүйнөлүк интернет желеси менен мусулмандарды жихадка чакырып, ар кандай видео материалдарды даярдап таратып турат. Мамлекеттик органдар тарабынан дагы бул иштерге жеткиликтүү деңгээлде көңүл бөлүнүп атат. Бирок бул иштерден бир гана мамлекетти карап отура бербестен биз жалпы граждандык коом, жаштар уюмдары, диний уюмдар, айрыкча Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жалпылап иштесек, бул биздин босогобузда турган радикализм коркунучунан чыгып кетүүгө толук мүмкүнчүлүк бар да. Серепчилердин айтымында террордук уюмдардын азгыруучулары Кыргызстанда 3 багыт боюнча иш жүргүзүп жатышат. Биринчи багыт булар жаштар. Алардын жан дүйнөсүндөгү руханий боштукту пайдаланып, исламдын бурмаланган баалуулуктары менен алдап жатышат. Экинчи багыт социалдык экономикалык начар акыбал, акча табуу максатында. Үчүнчү багыты Кыргызстандагы диний абалдын бир системага түшпөй, башаламан болуп жатканынан пайдалануу. Бизде азыр Кыргызстанда радикалдашууну жалгыз эле дин тарабынан карап атышат да. Диний радикалдашуу деген терминди колдонуп атышат. Башкача айтканда, радикалдашууга дин себеп болуп аткандай бир көрүнүш бар да. Бул аябагандай туура эмес да. Радикалдашуунун негизги себептери бул социалдык экономикалык, саясий жана адам укуктарына байланыштуу маселелер бар да. Демек, акыркы 2 жылдан бери Сирияга байланыштуу окуялардын аягы тыйылып, кеткендер токтоду. Абал көзөмөлгө алынды деп жакшы кабарлар тарап жатканы менен, дагы деле Кыргызстандагы диний радикалдашууну токтотуу зарылчылыгы турат.